Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Сатыла турган ургачы козулар бар, бир баш кой бар. 2 ургачы козу. Биз Карабалтадабыз. Мына күн суук аябай. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Мынагу койдон дагы баштасак болот. Бул жакта бош ярычкалар жүрөт, ургачы козулар. Ургачы козуларды мына көрдүңүздөр. Куйруктарыны артынан жүндүн тазалыгы, мына рыжая козулар экен. Куйрук жактары агыш. Пух баспаган мындай ургачы козулар туугандар. Кызыккандар болсо көрөсүздөр. Темный эмес, телефондон темный болушу мүмкүн, анткени аба ырайы мондай боп-боз туман болуп, күн жок. Балким силерге мындай күрөң көрүнүшү мүмкүн да, бирок жанынан көрсөңүздөр мындай рыжая өңдөр да. Мисалы мынагу мандарин өң негизи жанынан карасаңыздар, мына көрдүңүздөрбү? Мына жан мандарин өң. Аркынысы да ошондой. Жакыныраактан көрсөтөйүн, мына мандарин өң. Аркынысы дагы, мына. Мындай мандарин өң. Быйылкы козулар ургач. Мыночу канча тиш бул? 2 тиш. Боозбу? Желин салып калыптыр. Так, мына куйругуну көрүңүздөр. Желин салып калыптыр туугандар, көрдүңүздөр. Параметри канча бу койдун? 85, кулак 19, Кулак 19, 20 чыгып калат дейт. Бою 85-ин төгөрөгүндө кой экен, 2 тиш. Тишин ачып кояй. 2 жакшылап көрсөт. Тишини көрдүңүздөр. 85ден кем эмес дейт. 2 тиш. Мыналар дагы бойлору 80 төгөрөгүндөгү. 84 тонн алчы. Кайсынысы? Сен жактагысы. Мына мен жактагысы. Мынау 84 экен бою. Мына ярычкан. Артында Сен айткандай 80 керек. бир 2 см кичинекени көрүнүп турат. Бааларын кандай коебуз ошондо? Үчөөнү 100 000 сом дейт туугандар. Мунун беттери агыраак экен, чем аркасына караганда, мына светло рыжая экен. Жанынан көргөндө өңү мандарин өң да, жана айтып атпадым беле. Жакын алып барып көрсөтөйүн сиздерге, мына өңү. Аба ырайга байланыштуу, мына жүнү кылчык жүн, таза. Могу жерде да мыздап кетип атат го. Үчөөнү 100 000 сом койду. Экөөнүн тиш татасы өтө мыкты туугандар. Тиги кой бир аз арыгыраак, бирок мойну узун кой экен. Үчөөнү 100 000 сом кой. Дарей Карабалта, экран астынан номерлерге чалып байланышасыздар. Доставкаларын уюштуруп берет. Мындан ары күн жылып калат туугандар. Эртең ишемби, жекшемби, суббота, воскресенье, понедельниктен күн жылыйт экен, плюско өтүп кетет экен. Кыскасы эртең воскресенье күнү, жекшемби күндөрү региондорго машиналар кетет, мал ташкан. Ошолордон салып жиберсе, сиздерге жетип барат. Жол киресине өзүңүздөр ортодо сүйлөшөсүздөр. Күн жылуу, эми коркпосоңуздар болот эми мал жеткизгенге. Дарей Карабалтада.